Атым, фамилиям Машапова Кызбыраак Курманбековна. Ушул үйдүн ушул жерге турмушка чыкканыма 19 жылдын жүзү болуп атат. 7 кыздын энесибиз. Чоң кызыбызды турмушка узаттык. Кудай кааласа түбөлүү түз болуп насип этип. Азыр 6 бар жанында. 6 чоңу 9 класс, кийинкиси 7 класс, 5 класс, экинчи 5 жашар, 2 жашар. Үйдө олтурам, үйдө мал алып карайм. Балдарым тамак ашын берем, кийим кечейин, нан жабам, кер жоюбуз, сабак окуйбуз. Ошентип жүрүп эле алектенип келатам. Максатыбыз бар, Кудайым Алла Таалам берет деген үмүттөмүн. Ушунчалык бергенине ыраазымын. Берерин дагы унутпасын. Алла Таалам берсин. Акыл эси менен ыймандуу, акыл эстүү бала берсин деп ойлойбуз. Берет деп ойлойм. Ол болсо болот эле деп кээде айтат, бирок анчалык биздин ортобузда эми болбоду негизи. Жолдошум жүк ташуучу машинасы менен заказ алып, заказга кетет. Ошо менен эле багат, ушул жашка чейин эле. Жолдошум келгенде бардыгы атам келатат деп колго суу куюшат. Колго суу куюшуп, атам келатат деп астына төшөк салышып, тамагын даярдаганга, ата кээде сырттан чай ичип калган болот, ишинде анан курсаңыз кандай деп сурашат. Атабыздын сөзүнө карап туруп, кашкагына карап мамиле кылабыз. Чындыгында сыйлайбыз, урматтайм. Мен үй бүлөдө 3 уул 2 кызбыз. Анан чоң эжем тайнемдин колунда өскөн үчүн үй бүлөдө бир эле кыз болуп чоңойдум. Анан турмушка чыкканда кыялданчумун, көп балалуу болгондо чындап аябай жакшы көрчүмүн. Көп балалуу болсо экен деп, анан Кудайым берипти. Өзүм кайнем деле 10 балалуу экен. Анан Кудайым тилегибизге берди. Бирок эч качан эч кимисин таштабадык. Билбейм, баардыгын Кудайдын Алланын бергени баардыгын төрөп келатам. Кудайга шүгүр, 6 сан аман, акыл эси бар баардыгынын. Мектепте жакшы окушат, грамоталарды алышат, областнойго чейин баргандар бар кыздармын. Анан жакшы, эч ким менен тартышканын дагы, мына айылда деле укпадым, мектепте дагы. Тарбиялары Кудайга шүгүр эле. Кудайга, Аллахымга ыраазымын. Кыздуу үйдө кыл жатпашы керек деген учкул сөз менен кыздарын тарбиялап келет. Ананда кайсы үй жумуш болбосун, өзү кошо жасашып тиричилик кылууда кыздарынын тың болуусун үйрөтүүгө аракет кылат. Анткени турмуштун ачуу таттуусун бирдей алып кетүү үчүн аял киши чыдамкай жана бардык жумуштарды жасай билүүгө жөндөмдүү болуусу керек деп ойлойт. Бул эки вариант тең алганга аракет кылам. Өзүмдүн ишим жасап атканда дагы айтып деп аркаман балдарым карап, кыздарым карап турушат. Кээде
сүйлөгөнчө, айтканча, дегенче, камырды кылганча, кескенче жөн гана эле ишимди жөн гана кылып кете бербейм. Аркамдан сүйлөгөнчө, кылганча деп кетем. Ошол ар бир кылган ишимдин кулак мээсине кайта-кайта койганга аракет кылам. Себеби бирде болбосо бирде кулагына коюлуп калат. Бирине болбосо сен укпай калсаң, сен кийинкисине айтып калгын. Ал жок болуп калган болсо бирине бирин ушундай иши менен дагы, кол менен дагы койганга аракет кылам. Андан кийинки кызым Наргиза кызым мектепте жакшы окуйт. Негизи дипломдор менен областнойго чейин барып келген кызыбыз. Андан кийинки ол Азизам 2 класста. 4 класста экен. Кээде адаштырып калам. Андан кийинки ол кызым 2 класс. Бул кызыбыз нөлөөгө эмне жыл барат. Анан кичинекейбиз, мына кичинтайбыз. Негизи кыздарым жашообузда жеңил эле кыздар бар үчүн. Бириси нолунусу кичинекейибизди карайт. Бунубуз идиш жууп, чоңубуз кир жууп, нанын жаап берем. Анан бири алса бири коет. Кыз бала негизи оорун жеңилдетет деген туура деп ойлойм. Турмушта өзүбүз эле анекдотпуз, өзүбүз деле көп эле күлкүлүү нерселерибиз болот. Баарыбыз бир жакка кетип атсак, анда мына кичинекей кызыбыз эле оордулгу баары кийинип, шашылып кетип атсак, телевизордо жата алып, колун 2 колунун бул жагына коюп алып, каяка кетип атасыңар өзү дейт. Ой, сен дагы барасың, тур эми деп. Сизек, мен дагы барамы деп. Ушундай оорулуктары бар. Апам бизди аябай эле жакшы көрөбүз. Анан урушпайт деле, мындай сылык мамиле кылат апам. Апамды бар жогу тең жакшы көрөбүз. Апам мындай тамакты жакшы бышырат, еще анан эмелер кылышты. Мындай биз менен апам ойнойт кышта, жазда топ ойнойбуз апам болуп. Баарыбыз бир болуп, атам болуп ойнойбуз. Апам биздин командада болуп, баары жогубуз бир болуп ойнойбуз. Чоңойгондо мен апамдай болгум келет. Малды карашам. Малдарыбызды жарымын кароого берип коебуз. Анан өзүбүз алектенгенге 1-2 мал алып калабыз. Мал караган, негизи мал караган аял кишинин колунан семирет деп калат. Өзүм көз салып турам. Ушундай билим жагына көп басым бергенге аракет кылам. Билимдүү болгонго, диний жактан дагы эки жакты тең алып кеткенге аракет кылам. Ар бир чайда дагы, иш кылганда дагы ар бирине буга айт, мына кызым айттым эле, мына кызым калып кетти деген сөз менде эме болот. Аракет кылам ар бирин баскан турган сайын. Мына жеринен дагы баскан турган сайын ырын жаттатып. Бир бала төрөсө дагы, 2 бала төрөсө дагы өкмөт тарабынан аз-маз жакшыраак жардам берип койсо, эл баягы аял кишилер төрөгөнгө, кыргыздын санын көбөйткөнгө, Манастын урпактарын жоготпогонго аракет кылышат деп ойлойм. Энелик бакыт деп мен роддомдо төрөгөндө баламды койнума алып,
канымды элестетем. Биринчи бакытым ошол. Баягы балам менен кошо роддомго жандуу болуп чыгып канымды элестетем үйгө келгениме.